Амансыздарбы мекендештер? Бүгүн 24 май. Сиздер менен жанада мен Эдита. Аба ырайы аябай бүгүн суук. 9 градус болуп атат. Ошого дүкөнүбүздө дагы отоплениени өчүргөнгө дүкөнүбүз да суук. Сиздерге бүгүн мен түшүндүрүп кетейин деген нерсем. Көбүнчө мен ушул бизнести нөлдөн баштоо, кандай кылып маркетплейске кирсек болот, Валбресттен башка маркетплейстерде кандай кылып товар сатсак болот, ошол тууралуу көп мен сиздерге видеолордумда аябай көп чыгарып турамын. Андан дагы ушу сиздерге кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ушу көбүнчө ушу түшүнбөй жүргөн өзүбүздүн кыргыз жердештерге колумдан келишинче сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн ушул маркетплейс тууралуу сиздерге дагы да маалымат берип кетейин. Бул маркетплейс деген бул эмне? Маркетплейс бул Россиядагы сиздердин товарыңыздарды сатып берүүчү интернет дүкөндөр. Бул деген өзүнчө бир өздөрүнүн сайт. Ал сайтта элдин бардыгы эмне издесе, ушул сайттарга кирип элдер издешет. Булар кимдер болуп бөлүнөт? Яндекс.Маркет, Валбрес, Озон, Сбермаркет, Алиэкспресс. Жана дагы азыр ушу инструменты.ру ушундай дагы жаңы маркетплейс кошулуп калыптыр. Буга да кирсеңиздер болот. Мен буларга кире элекмин. Кудай буйрса кирем деген үмүтүм бар. Анан дагы бул маркетплейсте мындай түшүнүк бар. ФБО деп дагы кирет, анан ФБС деп кирет. Ушуну силерге аябай жакшы кылып түшүндүрүп берейин деп атайын. Бүгүн чечтим ушул видеону тартайын деп. Эмне маркетплейстеги ФБО менен ФБСтин айырмасы. ФБО деген бул маркетплейстин складынан маркетплейс өздөрү сатат. Бул деген сиздер мисал үчүн мынага окшогон товар болсо, мына товар менде 1000 рубль турат да. Бул жанагы музыкальный инструмент, тамбурин деп айтылат. Өзүңүздөр деле билсеңиздер болот. Мисалы үчүн мындай түрлөр бар. Бул ушул товарларды, булар 1000 рубльдук, бул значит булар майда товарлардын катарына кирет. Себеби буну өзүмдүн складыман бирден ташысам, бир заказ түшкөндө ташысам, мага актабай калат да. Ошон үчүн буну ФБО деп кирсек болот дагы маркетплейске. ФБО бул мисалы үчүн мына товардан 10ду коробкага салып, упаковкалап, штрих-коддорун жармаштырып, мына товардан 10ду мисалы үчүн же 5тенби, 10донбу упаковкалап, даяр кылып, штрих-коддорунан бери даяр кылып, дагы мисалы үчүн башка түрүнөн, бул түрүнөн бир 10ду, дагы бир башка түрүнөн мисалы үчүн мынага окшогон түрүнөн дагы бир 10ду. Ушундай көп количестводагы товардын түрлөрүнөн 10дон же 20дан кылып упаковкалап туруп, чоң коробкага салып, анан маркетплейстин складына алып барабыз дагы. Өзүңүздөрдүн компьютериңиздардан регистрация болуп киргенсиздер, как создавать карточканы создавать эткениңиздерде количествосы мисалы үчүн көк тамбуринден 10 штук, мисалы үчүн мына тамбурин астартыгына 10 штук, кызыл тамбурин астартыгына 10 штук, дагы бир товарыңыздын астартыгына 5 штук, ошондой кылып туруп астартыктарды берип коесуздар, болду. Аны ФБО бул маркетплейс өздөрү сатат. Заказ аларга түшөт. Алардын складдары аябай чоң, ал складдарда жүздөгөн ушу заказ чогулта турган сборщиктер иштешет. Ошол сборщиктерге заказ түшкөндө ошол сборщиктер чогултат ошол заказдардычы. Ошол заказдарды чогултуп сатышат. Сиздер бир гана астартыгыңыздарды гана текшерип тура аласыздар. Канча товарыңыз сатылып, канча товар калды, кайсы товарды толукташ керек дагы үстүнө, кайсы жаңы товарды кошуш керек, ошону гана сиздер өзүңүздөрдүн компьютериңиздардан текшерип тура аласыз. Бул деген ФБО. ФБО дагы да түшүндүрүп кетем. Бул маркетплейс өзү сатат. Өзүнүн складына сиздер биринчи алып барып бересиздер товарды. Андан соң маркетплейс качан товар складка түшкөндөн кийин остатыкты эмеге берет, сайттан элдер уже заказды ачык дейт. Заказ түшүп баштаганда сиздер ошо канча товарыңыз сатылып, канча товарыңыздарды толукташкан, ошону гана көрүп турасыздар. Бул деген ФБО. Анан да экинчи түрү бар, бул ФБС. ФБС деген эмне? Бул өзүңүздөрдүн продавать со своего склада маркетплейса. Сиздер маркетплейске кадимки деле регистрация болуп киресиздер, бирок ФБС деп киресиздер. ФБС деп киргениңиздерде сиздер товарды
маркетплейс складына 10-дан 20-дан упаковкалап алып барбайсыздар. Меникине окшоп эле магазиндериңизде товарлар турат. Башка адам келип сатып алса деле боло берет. Маркетплейсте да ушул товарлар турат. Заказ түшкөндө сиздер өзүңүздөрдүн компьютериңиздарга заказ түшөт. Ошону заказ түшкөндө заказды мисалы үчүн маркетплейстин Валбрес 48 саат берет. 48 сааттын ичинде ошол товарды мисалы үчүн мынага окшогон гитарага заказ түшө турган болсо 48 сааттын ичинде ушул товарды требованиясына керек, маркетплейстин требованиясына керек боло турган упаковкаларды кылып, коробкага жакшылап сынбай турган кылып упаковкалап, анан маркетплейстин складына мен жеткизип берем. Ал жерден сразу клиентке маркетплейс калганын өздөрү жеткизет. Маркетплейс жеткизип бергенине менден акча алат. Бул ошону жакшылап түшүнө алыңыздар. Бул деген ФБС деген ушул. Ал эми ФБО жана айтып кеткендей, сиздер биринчи 10-дан 20-дан канча штуктан кылып упаковкалап бересиздер. Мисалы үчүн носки болсо 20-20-20дан көк носки 20, ак носки 20, дагы бир бренддин носкиси 20-30 ушундай кылып упаковкалап даяр кылып туруп коробкага салып, штрих-коддорунан бери даяр кылып туруп маркетплейс складына айдайсыздар. Андан соң маркетплейске товар түшкөндөн кийин складына маркетплейс анан сатыкка коет. Ал эми бул сиздердин ФБС. Бул өзүңүздүн дүкөндөрүңүздөрдө же бир сактап турган бир складтарыңыздар болсо, ошол складтарыңыздарга товарларды өзүңүздөр жыясыздар дагы. Маркетплейске ноутбуктан регистрация болуп кирип, товарларыңыздардын аксатыгын өзүңүздөр коюп турасыздар. Мисалы үчүн мына гитара менде 2 болсо, 2 гитара деп коюп коёмун. Эгер 2 гитарага заказ түшүп кала турган болсо, өзүм обнулять этип, товар калган жок деп, өзүм 0 кылып, же 1 калды, 2 калды деп, өзүм бул жерден контролировать этип текшерип турамын. Ушуну жакшы түшүнүп алсаңыздар. Андан дагы ФБОнун плюс жагы. Сиздер ушу бир заказ түшсө дагы жүгүрүп алып барып отурбастан, сиздер ушу оптом бир 20-дан 10-дан кылып чоң бир упаковка кылып туруп бир жеткизип коесуздар дагы, заказ түшкөндө эле карабай эле бир гана ушу кээде остаток канча калды, качан дагы толуктасам болот, ошентип коюп эле, канчасы товар сатылып атат, качан сиздин шотуңузга акча түшөт, ошону гана текшерип турасыздар. Бул плюс жагы ФБОнун. Бул ФБОнун минус жагы, маркетплейстин складдары аябай чоң бир ангарлар, аябай чоң складдар. Ал складдарга сизден башка дагы Россиянын жарандары түркүн түстүү товарлардын бардыгын алып барып беришет. Ал деген ушунчалык чоң склад. Аерде сборщиктер заказ түшкөндө сборщиктер чогултканда өзүңүздөр билесиз, оор товар болот, жеңил товар болот, чоң коробка болот, кичинекей коробкалар болот. Анан жыйылганда товарлар аркада калып кетип, анын үстүнө башка жаңы келген товарлар жыйыла берет дагы. Анын астынан товарды издеп табыш аябай кыйын болуп калат дагы. Сборщиктер кээде издегенден зеригип же таба алышпай, ошол товарларды жок экен, таппадым деп туруп, жок кылып туруп, заказыңыздар кетпей калат. Ошол жагы аябай чоң минус. Анан дагы бир таанышым айтып берди эле, ушу жана сухофруктылар, ушуга окшогон баягы продуктовый товарлар, ушуга окшогон товарларды дейт, тебеленди чачылып, пакеттери жыртылып, упаковкалар жыртылып, ушу чачылып, ушуну сотрудниктер ушуну тебелеп эле товарларды издеп жүрүшөт. Мисалы үчүн гитарага окшогон, ушуга окшогон сувенирлер, ушуга окшогон хрупкий товарлар дейт, сынып талкаланып, аны уборщицалар шыпырып алып, ошентип аякта аябай көп убытканын чыкканы аябай көп болот экен. Аны мисалы үчүн остатокты карайт, эмнеге сатылбай турат деп ФБО текшерет, мисалы үчүн маркетплейс. Бир сыра карайт, кайсы товар жакшы сатылат, кайсы товар жакшы сатылбайт. Сиздин товарыңыз товарлардын аркасында калып кетсе, эч ким аны издебейт, утуруп эле заказ түшсө, товар жок деп жөнөтө беришет. Ошондо сиздин содаңыз жүрбөй калат дагы, сиздин карточкаңыз ылдыйга түшүп кетет. Ылдыйга түшкөндө бул эмне деген, карточка ылдыйга түшүп кетти деген нерсе, бул деген, мисалы үчүн мен бир идиште издеп кирсем, жалаң Валбреске идиш издеп кирсем, жалаң идиштерди көрсөтөт. Ошо идиштер бир 5-6 бет болуп кетет.
ошонун эң акыркы беттерине сиздин картаңыз түшүп кетет. Дагы үстүдөгү кийимдердин жакшы сатылып аткан продавецтердин товарлары бизге кайра чыгып берет. Ошолордон биз заказ кыла беребиз да, сиздердин товарларыңыздар ылдыйга түшүп кетет. Аны биз эч качан экрандан көрө албай эле сиздердин товарыңыздарды эч ким заказ кылбай калат. Ошондо сиздердин товарыңыздар, карточкаңыздар ылдыйга түшүп кетти деген нерсе. Ал карточканы жогору көтөрүш үчүн сиздин товарыңыз биринчиден жакшы сатылыш керек, же таргет беришиңиз керек, же реклама кылышыңыз керек. Андан соң сиздин жакшы ушу клиенттерден отзывтарыңыз аябай жакшы болуш керек. Ошондо сиздин карточкаңыз бийик болот. Дагы ким ошол сиздин товарыңызды издеп эле кирген адамга ушу биринчи беттен, ушу сиздин биринчи, экинчи бетте ушу сиздин товарыңыз ошол жерде турганда, маркетплейсте ошондо сиздин соодаңыз жакшы болот. Мисалы үчүн ушу маркетплейс тууралуу, Валбрес тууралуу мага кайрылган кыргыз жердештерибиз аябай көп. Ошолордун жарымы айтат да, маркетплейсти окудук, Валбрести окудук, Валбреске товарларыбызды берип койдук, бирок соодабыз жүрбөй атат, 1-2 товарыбыз өттү, бирок акчасы түшпөй атат. Кандай кылсак болот? Бул деген сиздерге жооп. Кандай кыласыздар? Товарыңыздарды чтоб жакшы сатылыш үчүн аракет кылып, же бир таргет бересиздер, же реклама бересиздер, же ушу элден жакшы отзыв эме кылып, ошого тез ушу заказ түшүш үчүн ушуну аракет кыласыздар. Андан башка айла жок. Ал эми ушу жакшы, эң жакшы эле ушу товарыңыз аябай табылып атабы, сынып атабы, талкаланып атабы, ошондон кыжалат болбойм десеңиздер, ушу эң жакшы варианты ушу ФБС. Мага окшоп өзүңүздөрдүн складыңыздардан, дүкөндөрүңүздөрдөн эле сатасыздар. Бирок маркетплейсте ушу сиздин товарларыңыздардан бардыгы бар. Мен ушу товарларым бардыгы, ушул турган товарлардын бардыгы Валбресте да бар, Озондо да бар, Яндекс Маркет, ушу деги койчу, маркетплейстин бардыгында ушул товар бар. Мага заказ түшкөндө, Валбрестен түшкөндө, Валбрес 48 саат бер 48 сааттын ичинде ушу канча товар түшсө, ошол товарлардын бардыгын упаковкалап 48 сааттын ичинде өзүмдүн жанымдагы булардын складына жеткизип берем. Андан аракка алар өздөрү таркатып берет. Ошол таркатып жеткизгенине менден булар услугасын алышат. Башка маркетплейстерде эле ошондой, Яндексте эле ошондой. Бирок ушу жакшы түшүнүп алсаңыздар, Кыргызстандын жарандарына, Кыргызстандын паспорту менен, самозанятость менен маркетплейстин ичинен Валбреске кирсеңиздер болот. Дагы да кайталап кетейин. Бирок бул жерде бир чоң нюанс бар. Бирөөнүн брендин, бирөөнүн тиккен өзүнүн ушул брендти биркалары бар товарларды сиздер ал жерге сата албайсыздар. Көп поставщиктер да уруксат бербейт, алар да өздөрү ал жерде сатышат, ошон үчүн аларга конкуренттин кереги жок. Ошон үчүн көп эмелер поставщиктер уруксат бербейт. Эгер өзүңүз колуңуздан токуган, өзүңүздүн колуңуздан жасаган бир буюмдарыңызды же бир ушул этикеткаларын, брендтерин бекитип, упаковка кылып, ошондой кылып сатсаңыз болот. Самозанятость менен. Ал эми Кыргызстандын ИПсы менен сатсаңыз болот. Кыргызстандын ИПсы менен дагы ошол бир кайсы направленияны тандасаңыз, ошол направлениядагы товарларды коесуз. Кийим тандаган болсоңуз, ушу одеждаларды сатасыз. ИП менен бир ИП менен, мисалы үчүн, одеждадан башка нерсени сата албайсыздар. Мен ИП менен бир гана ушу музыкальный инструменттер киргенмин, мен азыр ошо ИП менен одежда киргизе албайм. Анын үчүн менде ООО болуш керек. Эгер ООО бар боло турган болсо, анда сиздер деги койчу, музыкальный инструмент, бытовой техника, запчасты, кийимби, бут кийимби деги койчу, бардыгын киргизип сатсаңыздар болот. Ушуну жакшылап түшүнүп алсаңыздар. Анан дагы мисалы үчүн менин сабагыма аябай көп келип катышышат. Катышкандардын көбү түшүнбөйт, дагы да силерге түшүндүрүп кетейин. Мен силерге сабак бергеним, 1000 рубльга сабак бергеним, бул бизнести кантип нөлдөн башталса болот, кандай кылып маркетплейске түшүнүк гана беремин. Эгерде маркетплейс тууралуу, Валбрес тууралуу, Валбреске регистрация болуп, карточкаңыздарды создавать этип, ар бир карточка создавать этүү деген сиздердин товарларыңызды бирден сүрөттөрүн эме кылып киргизүү деген нерсе. Андан соң заказ кандай түшкөндө кандай кылып принимать этиш керек заказды. Андан соң кандай кылып упаковка кылыш керек, штрих-коддорун кандай кылып распечатка кылыш керек, андан складка кандай жеткизиш керек. Бул комплексный окуу эсептелет. Бул комплексный окуунун баасы ал бөлөк. Аны личкама кайрылсаңыздар болот. 8925 866 63 56 менин номерим. Дагы да кайталап коеюн. Видеону көбүнчө аягына чейин көрбөйсүздөр, дагы комментарийге жаза бересиздер. Номериңиздерди алсак болобу, номериңиздерди кимден алсак болот. Менин видеолорумдун бардыгында мен өзүм номерим кайталап же көрсөтүп кетем, же комментарийге жазып кетем. Ошону жакшылап карап алсаңыздар, анан мага кечке комментарийге номериңизди кантип алсак болот деген суроолорду бербеңиздер. Анын үчүн видеону толук аягына чейин көрүп алсаңыздар.
Мисал үчүн дагы сиздерге номерим мына. Бул менин номерим, адресимен бери бар. Атымда жазылып турат телефон номеримде. Бул менин дүкөнүмүн аты, бул менин визиткам. Сиздерге дагы ушундай визиткалар, качан бизнесиңер жакшы болгондо ушундай визиткалар кылсаңыздар болот. Ошон үчүн мекендештер, сиздерге жакшы эле түшүндүрө алдым деп ойлойм. ФБО менен ФБСте. ФБО маркетплейстин ичинен бөлүнгөн ФБО жана ФБС. ФБО жана сиздер ушу складтарга жеткизип, аны маркетплейс өзү сатат. Ал эми ФБС сиз маркетплейске товарларды киргизип гана коесуз дагы, заказды түшкөн өзүңүз контролировать этип, өзүңүз упаковка кылып, өзүңүз маркетплейстин товарына жеткизсеңиз болот. Ошол үчүн ушул нерселерди аябай жакшы түшүнүп алсаңыздар, ошондо товарыңыздарды кантип жакшы сатса болот. Как создавать карточки? Биз бул деген интернет-магазин болгондуктан, сиздер эмне менен товарыңыздарды жакшы элдерге жеткизе алсаңыз болот. Бул деген сиздердин биринчи очередте сүрөтүңүздөр. Кийимдерди, мисалы үчүн, көп ушу маркетплейсте иштешип аткан, мисалы, продавецтер, ушу сатуучулар аябай жакшы билет кандай кылып реклама кылышты. Бул маркетплейсте сүрөт аябай сонун чыгыш керек. Кийим болсо ушу модельдерге кийгизип, же ушу манекенге кийгизип, жарыкта аябай жакшы калып сүрөтүңүздөр аябай көрүнүктүү, жакшы болуп чыгыш керек. Ошондо элдер сүрөттөн издейбиз да, кийим кечени деле, товарды деле, гитараны деле, дегимнени койчу, ушу сүрөтүн биз көрөбүз. Анан ылдыйында дагы бир жакшы киргизип койгон маркетплейс, кыскача видео киргизсеңиздер да болот. Мисалы үчүн модельдер ушу көйнөктү кийип, же бир эмен кийип, бир басып айланган ушундай кыска видеолорду киргизип атышат. Же бир гитаранын аркасы, алды, бүт кылдарына чейин мындай тартылган короткий видеолор, ошол видеолорду киргизип, чтобы алам деген кардар ошо товарды жакшылап көрүп, андан соң ушу отзывдагы аябай жакшы жардам берет. Ушу сүрөтүңүздө биринчи очередь сүрөтүңүздөр жакшы болсун, экинчи очередь описаниясын аябай жакшы жазыңыздар. Мүмкүн болушунча толук информацияны, мисалы үчүн кийим болсо канча процент, составында канча процент хлопок, канча синтетика, жуугандан кийин эчтеке болбойбу, бүт бардыгын жазсаңыздар, ошондо клиенттерге жакшы түшүнүктүүрөөк болот. Анан сиздердин товарыңыздарды ушуну заказ кылат. Анан дагы эң жакшы роль ойнойт, ушу отзыв жакшы роль ойнойт. Отзывыңыздар аябай жакшы болуш керек. Эгерде жаман отзыв алып калган болсоңуздар, элдер алайын дейт дагы, отзывыңызды окуйт, значит товарыңыз жаман, же бир эме, же убагында жеткизбейсиздер. Ошондон жаман отзыв түшүп кала турган болсо дагы, клиент сиздерден качат. Отзывыңыздар жакшы болуш керек. Маркетплейсте содаңыз жакшы болуш үчүн отзывыңыз жакшы болуш керек. Сүрөттөрүңүздөр, короткий видеолоруңуздар аябай көрүнүктүү чыгыш керек. Үчүнчүдөн, ушул товарды убагында жеткизишиңиздер керек. Төртүнчүдөн дагы сиздин ушу карточкаңыз постоянно алдыда болуш керек. Анан рейтинг деген бар. Рейтингиңиздер аябай бийик болуш керек. Мен, мисалы үчүн, маркетплейсте рейтингтерим аябай чоң. Валбрестин өзүндө эле 99% рейтингде аябай бийик турамын. Башка маркетплейстерде дагы аябай рейтингим жакшы болгон үчүн эч кандай таргет бербесем дагы, эч кандай реклама берип, ушул маркетплейске рекламага акча төлөбөсөм дагы, менин карточкам бийик болот дагы, мага заказ аябай тез заказ түшүп турат. Ошон үчүн сиздерге дагы ушуга окшогон секреттерин айтып кетейин. Көпчүлүк ушундай бизнесмендер буга окшогон секреттерди сиздерге айтышпайт, сиздер менен бөлүшүшпөйт. Ошон үчүн маркетплейс дегенде эле, Валбрес дегенде эле, мен носки алып, же азыр эле мына эртең калган зарплатама 10 миңге бир 100 носки алып туруп эле маркетплейске берип башта берейин, мен эртең эле акча санап отуруп калам. Тиги бул эмес. Бул деген түшүнүк. Сиз кайсы товардан баштап атасыз? Носки сатсаңыз, ошол носкиңиз качественный болуп, сүрөттөрү аябай красивый чыгыш керек. Ошондо носки бул майда нерсе, бир носкинин үстүнө 20-30 рубль кошосуз, аны үчүн сизге жакшы прибыль түшүш үчүн бир күндө жок эле дегенде 30-40 носкиңиз өтүш керек да. Ошондо сиздин акчаңыз ошондой эме болот. Себеби маркетплейстин складына турганына да акча алат. Маркетплейс сатып бергенине да акча алат. Маркетплейс жеткизип бергенине сиздерден акча алат. Ошон үчүн бул ФБО менен киргенде майда товар менен основной ФБО менен киресиздер да, себеби бир носкиге заказ түшсө өзүңүздөрдүн магазиниңизден бир носкини көтөрүп
складына жеткизип барыш сиздерге невыгодно. Ошон үчүн упаковкалап, палеттеп, чоң-чоң кылып упаковкалап, көп штуктан салып туруп, маркетплейске бир жеткизип коесуздар, ошол сиздерге удобный. Ошон үчүн майда товар сатканыңыздар абайласаңыздар, ал эми сиздердин нишаңыз ирик ниша болсо, бир 2000ден жогорку товарлар ушул үстүнө эч эле жок дегенде 1000ден жогору кошула турган, сиздин ушу маржаңыздар 1000ден 2000ге чейин 3000 канча коюшула турган товарыңыздар канчалык кымбат болгон сайын ошончолук сиздерге жакшы. Себеби сиздер өзүңүздөрдүн складыңыздардан сатканда ошол пункт выдачага жанагы маркетплейстин складына жеткизгенге дагы сиздердин бензин кетет же жол керек кетет, ошол жол киреңизди. Анан маркетплейстин өзүнүн услугасын алып, андан сырткары сизге дагы пайда калыш үчүн сиздин товарларыңыз ушул чоңураак суммадагы, чоңураак акчадагы товар болсо, маркетплейсте аябай жакшы. Бул менин оюм. Анан дагы мисалы үчүн башка бизнесмендер бар, ушул арзан 150-200 рубльдук турган же мисалы үчүн 1000 рубльдук турган чөмүч, кухонный ушул эмелер, керектелүүчү товарларды ушу упаковкалап сатып, мисалы аябай жакшы жогорку деңгээлге чыккандагы бизнесмендер аябай көп, мелкий товар менен элечи. Ошон үчүн ошо аябай стараться этиш керек, товар талкаланып калбаш керек, упаковкасына аябай жакшы көңүл буруш керек. Ошондо сиздердин бизнесиңиздер алдыга жүрөт. Бир гана маркетплейсти карап эле отуруп албастан, ошол товарларыңыздар эгер өзүңүздөрдүн дүкөнүңүздөрдө же бир складыңыздарда болгон болсо, андан башка деги койчу WhatsApp'ка киргизсеңиздер болот, TikTok'ка киргизсеңиздер болот, Instagram'га киргизсеңиздер болот, Одноклассникке киргизсеңиздер болот. Дей койчу, ушул интернет булактардын бардыгына коркпостон ошол товарларыңыздарды киргизиңиздер, описаниясын туура кылып жазыңыздар, эч качан клиентти наразы кылбаңыздар. Клиентти наразы кылган бизнесмендин соодасы эч качан болбойт. Себеби биздин түшкөн акчабыз, тапкан берекелүү акчабыз ошол адамдардан келген үчүн, ошол адам сатып алган биздин кардарлар канчалык ыраазы болгондо, ошондо биздин бизнесибиз гүлдөйт. Ошон үчүн сиздерге мен ушу жакшы эле түшүндүрө алдым деп ойлойм. Түшүнбөй да калган болсоңуздар, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот, кийин комментарийге жазып, номеримди да ошо жана дагы эме кылып кеттим, дагы айтылам 8925 866 63 56. Эгерде мен менен сүйлөшүп, ушу түшүнбөгөн суроолоруңуздар бар болуп, консультация ала турган болсоңуз, телефондон дагы консультация ала турган болсоңуз, ушу 1 саат кандай эмне кылсам болот, ушул тууралуу консультациялардагы ушу 1000 рубль төлөйсүздөр. Ошондо сиздерге мен жакшы маалымат, консультациялардын бардыгын түшүндүрүп бере аламын. Себеби бул маркетплейсте мен былтыры киргенмин. Былтыры 21-жылдын сентябрынан баштап Валбрес менен иштеп баштаганмын. Жаңы жылга жакын болгондон Озон менен Яндекс маркетке киргенмин. Сбермаркетке 3 ай мурун кирдим. Алиэкспресске бир 5 ай мурун Алиэкспресске киргенмин. Кудайга шүгүр, бардыгынан заказ түшкөндө чогултуп жетише албай успеть этпей каламын. Ошондо былтыр Валбреске киргенде эле 500 миңдик сода, 500 миң товарым содам бар болчу. Маркетплейске киргенден кийин сентябрь айында ушул доходум сразу миллионго чыккан. Ошондуктан өткөнкү мурунку видеолорумда товарды кандай алып собирать этип, кандай алып жеткизсе болот, ошол тууралуу кенен маалымат бергенмин. Анда эмесе мага подписка болуп, менин мурунку видеолорумду көрүп алсаңыздар дагы аябай сиздерге түшүнүктүү болот деп ойлоймун. Ошондуктан барыңыздарга ушу кийин бизнес кылам дегендердин бардыгына ушу кеңири маалымат түшүндүрүп бере аламын. Анан дагы мындайда кыргыз элим туура түшүнсөңүздөр, 100 адам барды канчалык Кыргызстанда канча миллион адам бар болсо, ошонун ушул жашы 18ден жогоркулардын бардыгы ушу бизнес кылам деген бардыгыбыздын оюбузда бизнес кылам, бирөөгө малай болуп иштегенден көрү бизнес кылам деп. Ошондон бир 20% адамдар уже бизнесмендер даяр. Ага чейинки бизнеске түшүнүгү жок адамдар. Ушуларга сиздерге суранып кетемин. Жакшылап түшүнүп алсаңыздар, бизнести баштаганы, мисалы үчүн максаттарыңызды бир жерге чогултуп, ар бир экинчи адам эле бизнесмен болуп кете албайт. Бизнестиги дагы аябай чоң трудту талап кылат эң сонун. Ошол мисалы үчүн бул бизнес кылуу деген эмне? Бул деген сизге келген кардарлардын проблемасын, бирөөнүн проблемасын чечүү деп эсептелет. Ошон үчүн бирөөнүн проблемасын чечкенге даяр болсоңуздар, ошондо сиздер бизнесмен боло аласыздар. Мисалы үчүн мен гитара сатам да, музыкалдык инструмент сатам да, гитара эмес, бардык музыкалдык инструменттердин баарын сатам. Ошондо мага келген кардар
мага ушу баласына өзүнө ушу гитара алыш үчүн ушу проблема менен келет. Ошол адамга мен жакшы сапаттуу түрдө, жакшы кылдары жакшы, бүтүн, качествосу аябай жакшы гитараны тандап берип, мен ошол адамдын проблемасын чечем. Ошон үчүн бизнес кылуу бул эмне башка адамдардын, муктаждыгы бар адамдардын проблемасын чечүү болуп эсептелет. Ошондуктан ушуга даяр болуп, анан кайрылсаңыздар, анан бизнес тууралуу такыр түшүнүгү жок адамдар дагы кайрыласыздар. Мен сиздерге ал үчүн бизнес нөлдөн баштоо тууралуу, ошон үчүн сиздердин берген суроолоруңуздар, сиздер ала турган консультацияңыздар келип, өзүмдүн деле онлайн сабактарым бар, келип катышам десеңиздер, сабактын баасы 1000 рубль. Анда эмесе сиздер менен коштошом. Барыңыздарга ушул гүлдөгөн бизнестерди ушул каалап кетемин. Барыңыздар, иштеңиздер, бирөөгө кул болуп, бирөөнүн ишин кылып, айлыкка иштеп жүрбөстөн, ушул жакшынакай гүлдөгөн бизнестерди кылсак болот. Адам аракет кылсак, бардык нерсе ушу Аллахтан. Ошон үчүн Кудайдан суроону эч качан унутпайбыз. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Амандыкта калыңыздар.